study usulu boyunca webinar өтөбүз. Биз мурдагы изилдөө усулдары боюнча вебинарыбыздын серияларын улантып жатабыз. Бүгүнкү эки спикерибизди тааныштыра кетсем, алардын бири Оксана Исмаилбекова, буга чейин дагы вебинарларда өтүп келди. Оксана Исмаилбекова бакалавр даражасын Борбордук Азиядагы Америка университетинде алган, андан кийин Эдинбургда магистратура жасап, кийин докторантураны Макс Планк институтунан алган, Берлиндеги. Азыркы кезде Берлиндеги чыгыштануу изилдөө институтунда изилдөөчү болуп иштейт. Экинчи спикерибиз Махабат Садырбек. Махабат Садырбек азыркы кезде Макс Планк институтунда изилдөөчү болуп иштейт. Докторлук даражасын Германиядан алган. ДААТ программасы менен магистратура даражасын жасаган. Буга чейин дагы Махабат бир нече вебинарларды берди. Анда биз бүгүн спикерлерге сөз берсек, кейс стади усулун кантип колдонуу керектигин сиздерге айтып берет. Баштай берсеңиздер болот. Биринчи Махабат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, кесиптештер. Барыңыздарга кесиптешим Оксана Исмаилбекова экөөбүз Германия жергесиндеги Хале деген чакан жакшынакай шаарчадан салам жолдойбуз. Бүгүн биздин тапшырмабыз ошо кейс стади усулу жөнүндө жана анын колдонушу тууралуу айтып берүү. Мен анда силер менен слайд бөлүшсөм. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүндү. Чоңойтуп койсоңуз полный экран. Биз Оксана экөөбүз ушундай слайдтарды жасадык. Анткени ошо кабыл алганыңарга дагы бир аз жакшыраак болот. Кейс стади деген эмне? Буга мындай аныктама берилет экен. Кейс стади бул конкреттүү бир абалды же көрүнүштү анализдөөгө негизделген окутуу методикасы биринчиден жана экинчиден изилдөө усулу. Окутуу же окуу методу катары кейс стади биринчилерден эң биринчи 1870-жылы юристтерди даярдоо мектебинде колдонулуптур. Андан кийин 50 жылдан кийин бизнес окуу жайында, андан кийин 1985-жылдан бери медициналык окуу жайында активдүү окуу аспабы катары колдонулат экен. Силер сүрөттө көрүп турасыңар, бул жерде мисалы үчүн медициналык окуу жай болсо керек. Профессор бир бейтапты алып, ошону менен студенттерге сабак өтүп жатат. Айтып кеткендей, кейс стади усулунун негизги максаты бул окуу мазмунун жана теориялык билимди конкреттүү бир учурга, абалга, жагдайга же окуяга байланыштырат. Кейс стади изилдөө дизайны катары социалдык, юридикалык жана маданий антропологияда кеңири колдонулат, ошондой эле юриспруденцияда, психоаналитикада жана конфликтологияда дагы кеңири таралган натыйжалуу аспап болуп саналат. Эң негизги максаты силер угуп жүргөндөй индуктивдүү жана дедуктивдүү, эксперименталдуу жана салыштырмалуу изилдөөлөрдү билесиңер өзүңөр. Ошолордун ичинен индуктивдүү жана дедуктивдүү изилдөөдө аябай чоң мааниге ээ. Индуктивдүү дегенибиз бул бир теорияны кайсы бир жагдайларга байланыштыруу же болбосо ар кандай реалдуу окуялардын негизинде теорияны пайда кылуу. Пат-паттан сүйлөп атсам айтыңыздар. Жакшы эле, жакшы эле. Кейс стади усулунун максатын мындай деп ушул слайдка киргиздим. Алар төмөнкүлөр конкреттүү айтып кеткенде бир абалдын негизинде маалыматтарды жыйноо, жыйынтыктарды жалпылоо, андан кийин релеванттуу теорияларды текшерүү, аларды аныктоо же жокко чыгаруу, же болбосо ошол эле учурда теориядагы кемчиликтерди, проблемаларды аныктоо, же болбосо боштуктарды дагы аныктай алсак болот өзүбүздүн изилдөөбүздүн негизинде. Андан кийин ар бир илимий изилдөөчү өзүнүн илимий изилдөөсүн баштаардан мурун
ар кандай суроолорго жооп бергенге далалат кылат. Case study'nin негизинде ошол суроолорго жооп берүү анын эң негизги максаты, андан кийин гипотезаларды тастыктоо. Case study'nin усулунун ар кандай типтери болот. Бул окуяларды, жагдайларды, ситуацияларды изилдейт, же болбосо жеке адамды, анын абалын, анын жагдайын изилдейт. Ошондой эле институттарды, уюмдарды, ресурстарды, байланыштарды изилдесе болот. Же бир социалдык топ адамды, тайпаны, ошондой эле күнүмдүк жашоодо келип чыккан ар кандай чыр чатактарды, коогалаңдарды, кагылыштарды жана кырсыктарды дагы изилдесе болот. Кээ бир case study бир гана окуяны эмес, бир нече окуяны да изилдейт, кейстер деп коет аны. Же болбосо кайсы бир case study'лер ушул чөйрөлөрдүн көп нерсесин камтышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир жеке адамды алып, анын абалын, анын башка адамдар менен же топтор менен карым катнашын изилдесе болот. Ошондой эле балким анын дагы бир ресурстар менен байланышы бар, же болбосо коомдор, уюмдар менен байланышы бар. Ошонун баардыгын ар бир case study кайсы нерселер релеванттуу болсо, ошолордун баарын киргизип, толуктап турса болот. Case study'нин чөйрөсүн кеңейтип турса болот. Ар бир case study'ни алардан мурун илимий изилдөөчү өзүнө мындай деген суроо бериши керек: кандай типтеги case study'ни мен колдонгум келип жатат жана эмне үчүн? Бул эң негизги принцип. Андан кийин болсо, ошо case study'ни алгандан кийин анын суроолору аябай эле мындай элементардуу карап көрсөк, ал жерден биз жөнөкөй гана суроолорду бере беребиз, маалыматтарды чыгарыш үчүн. Ким, эмне үчүн, эмнеге, эмне себептен, кандай жана кантип. Эми case study'ни мен жана айтып кеттим, юриспруденцияда жана юридикалык антропологияда да колдонот деп, башка илимдердин арасынан. Менин буга чейинки илимий изилдөөлөрүм юриспруденция жана юридикалык антропология таандык болгондуктан мен ушул чөйрөдө көбүрөөк бүгүн сүйлөйм. Case study, бул жерде бир аз тарыхына кайрыла кетсек, 1941-жылы юрист Карл Левелин жана антрополог Адамсон Хёбл Түндүк Американын түпкү тургуну болуп эсептелген Чейен деген уруунун мыйзамдарын изилдөөдө биринчи жолу case study колдонушкан. Ошондон кийин бул жерде китептин дагы сүрөтүн көрүп турасыздар. Ушул китеп жарыкка чыккандан кийин бул case study аспап катары башка этнологдор, этнографтар жана юристтер тарабынан да кеңири колдонула баштаган. Андан кийин белгилүү юрист-антропологдор Паул Боханан, Филипп Гулливер жана Макс Лакман тарабынан дагы өздөштүрүлгөн. Алар case study ичинен өзү бир аз дагы бөлүнүп кетет. Жагдайды сүрөттөө, apt illustration, же болбосо социалдык драманы изилдөө, ошондой эле окуяны кеңири талдоо, extended case study болуп. Биз ушу акыркы extended case study окуяны кеңири контекстте жана терең талдоо боюнча бүгүн көп айтып берет экенбиз. Анткени кесиптешим Оксана экөөбүз тең муну абдан активдүү колдонуп турбуз өзүбүздүн илимий иштерибизде. Эми конкреттүү менин илимий ишим тууралуу акыркы диссертациямды мен Орто Азиядагы конфликтти чечүүнүн жергиликтүү жана салттык жолдору жөнүндө жазгам. Бул илимий иште мен чыр чатактарды изилдегем, айрыкча оор конфликттерди жана
жоготууларды жараткан, жол кырсыктарын жана ошого байланыштуу капсалаң жайларды изилдегем. Сөзүм кургак болбосу үчүн силерге бир реалдуу бир окуяны чагылдырган айыпкер адамдын маекте айткан сөздөрүнөн баштайын. Аны силерге азыр өзүм дагы окуп берем. Муну кейс 1 деп атап койдум. Мен набыт кылып алган адамды өзүм айылына жеткирдим. Бардык жол жобосун кылып, бүтүн чыгымын көтөрдүм. Үчүлүгү бүткүчө кошуна үйдө жатып, андан кийин айыл аксакалдарын ортого салып кечирим сурадым. Маркумдун куну катары артында калган үй бүлөсүнө баштап койгон жаңы конуштагы үйүн 6 айда толук бүтүрүп бердим. Бул ошо окуянын бир эле кичинекей бөлүгү. Бул окуяга байланыштуу мен жок эле дегенде 10 киши менен маек курдум. Андан тышкары дагы аябай көп маалыматтарды чогулттум. Ушул эле кейсти алсак, бул адамдын өзүнүн перспективасынан сүрөттөп берип атат. Бир окуя болгон окуяны. Ушул эле окуя кичинекей эле бир ашып кетсе канча 7 сүйлөмдөн турган нерсе. Абдан көп маалыматты карап турат, камтыйт да. Биз ар бир сүйлөмгө эмне үчүн деп эле суроо бере берсек болот. Мисалы үчүн, эмне үчүн ал киши адамды каза болуп калган адамды өзү ошо айылына жеткирип атат. Эмне үчүн жөн эле салып же бирөөнү жеткир деп жиберип койгон жок. Бул коомдогу эмне структуралар жөнүндө кабар берет. Укук тутум органдары же болбосо укук коргоо органдарынын кандай иштегендиги жөнүндө биз маалымат ала алабыз бул жерден. Андан кийинки суроо, эмне үчүн жол жобосун кылып өлгөн адамды коюуга кеткен бүт чыгымдарын ал көтөрүшү керек. Балким башка өлкөлөрдө жашап калган адам суроо бериши мүмкүн. Биякта мындай социалдык страховка же болбосо социалдык пакет деген жок. Эмне үчүн бул адам бүт жоопкерчиликти өзүнө алып атат деп. Андан кийинки, эмне үчүн кошунанын үйүндө үчүлүгү өткөнчө жатышы керек, эмне үчүн айыл аксакалдарын ортого салышы керек, эмне үчүн ал кечирим сурашы керек, маркумга эмнеге үйүн бүтүрүп бериши керек. Жана ушундай суроолорду өзүбүз изилдөөчү катары сурай беребиз. Каза беребиз мындайча айтканда. Анан ошого жараша өзүбүз дагы болгон маалыматтын баарын алганга аракет кылабыз. Ар бир адамдардын, ушул окуяга катышкан адамдарды кеңири саясий, экономикалык жана социалдык контекстте изилдейбиз. Алардын социалдык статусун, жашаган жерин, диний көз карашын, улутун же болбосо карманган маданиятын, ошонун баарын кеңири терең сүрөттөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул кейс стадинин натыйжасында мен кандай максаттарга жеттим? Бул ушу бир конфликтти толугу менен хронологиялык формада реконструкцияладым. Анын жүрүшүн кеңири жана жыш түрдө сүрөттөп чыктым, баштан аяк ийне жибине чейин эчтекесин калтырбай. Ошондой эле конфликттин актерлорун аныктадым. Кимдер? Айыл аксакалдары, кошуналар, тиги маркумдун тайэкеси, айыпкер жана жабыр тарткан адам. Ошонун баардыгы кеңири контекстте жазылат. Андан кийин толук процесс. Анан бир конфликтти чечүү ар кандай баскычтардан турат. Барып эле бат эле сүйлөшүп эле иш негизи бүтүп калбайт. Көп учурда эң биринчи контактка барышат. Ортомчулар болот ортодо. Андан кийин балким кечирим сурашат. Ушундай күнөө кылдым, кечиргиле деп. Андан кийин сүйлөшүүгө барышы мүмкүн. Же сүйлөшүүгө барардан мурун дагы бир 2-3 күн дагы ары бери болушу мүмкүн. Ошонун баары бул конфликттин мындайча айтканда фазалары.
алардын баарын аныкташыбыз керек. Ошондой эле кандай механизмдер колдонулат ал жерде. Андан тышкары салттык, моралдык жүрүм-турум ал дагы бул жерде абдан маанилүү роль ойнойт. Салтты кармабай, туура эмес жүрүм-турум кылса, бул конфликтти чечүүгө абдан залалын тийгизиши мүмкүн. Адамдарды дагы мындай адамдардын кандай десем, жинине тийип же болбосо сүйлөшүүгө баргандан баш тарттырганга балким өбөлгө түзүшү мүмкүн. Андан кийин анализдин негизинде өзүм койгон суроолорго жооп бере алдым. Жыйынтыкты болсо юридикалык көптөрдүүлүк деген теория концепттер менен иштегем. Ошондой эле жарым автономдуу социалдык талаалар деп коет, ошол концепттер менен байланыштырдым. Андан кийин корутунду чыгардым. Жакшы эле угулуп атабы? Мага фидбек берип коесуздарбы? Ооба, жакшы эле Махабат. Угулушу жакшы эле болот. Бат сүйлөп атамбы же ушундай кете берейин? Жакшы эле. Бат эмес. Андан кийин эң акыркысы мындай жагдайларды, мындай кейс стади менен иштегенде бизде абдан чоң экспертиза жана маалыматтын жыйнагы пайда болот. Анан биз ошо баарыбыз эле Кыргызстанда угуп, көрүп же болбосо радио, теле берүүдөгү кабарлардан угуп калып жүрсөк керек. Ушундай тиякта биякта жол кырсыгы болду, мынча адам набыт болду деп. Ошол менен калат, андан ары мындай аны аябай деле эч ким изилдебейт. Балким инвестигатив иштеген журналисттер балким териштириши мүмкүн. Бирок ал негизи баарын сурап, ошо маалыматты жыйноо бир окуя тууралуу абдан узак убакытты талап кылат. Ошондой эле буга каражат дагы керек. Мындай окуяларды узак убакыттын ичинде изилдөө бул чоң гана ушу биздин илимий иш сыяктуу чоң гана илимий долбоордун алкагында ишке ашат десе болот. Ошонун натыйжасында бизде жанагындай чоң маалымат жыйнагы пайда болот. Анан биз баарыбыз эле угабыз, илимий изилдөөчүлөргө көп суроо берилет. Ушул силердин илимий изилдөөңөр эми элге кандай пайдасы бар депчи. Эгерде мисалы үчүн юридикалык жактан кандайдыр бир реформа боло турган болсо, биз сунуштарды бере алабыз. Анткени ошо өзүбүздүн датабыздын канча бир бөлүгү менен бөлүшө алабыз. Мен ошо өткөндө китепти баяндама кылганда дагы ушундай суроо берилди эле. Бул эксперттер Мукарам эже сиз берсеңиз керек. Бул маалыматтарды биздеги юридикалык системада колдоно алабызбы же колдоно албайбызбы депчи. Ооба. Ошондо дагы мен ойлондум. Мен өзүмдүн ошо даталардын негизинде жакшы бир жаңы мыйзамга же болбосо жаңы мыйзам формасына абдан жакшы негиз көрүп турам. Мисалы үчүн Германияда fact-based law деп айтабыз. Бул сот ар кандай фактылар жана далилдердин натыйжасында чечим чыгарат. Буга салыштырмалуу Англияда precedent law деген бар да. Уксаңар керек. Precedent-based law. Бул деген precedent law деген бул астыга кеткен мыйзам дегенди түшүндүрөт. Ушуга мен аябай бир жакшы негиз көрүп турам, анткени мындай окуялар бат-баттан кайталанып атат. Анан процесстеринде мындай аныктаса болот да. Кишилер эмне кылат окуя болгондон кийин, анан кандай баскычтардан өтөт. Precedent law дегенге бул мисалы үчүн бул бир окуя болду, бир жагдай болду. Анын тегерегинде механизмдер болду, ар кандай жолдордун негизинде бул конфликт чечилди да. Ошонун негизинде расмий түрдө мыйзам жазылат, кадимкидей эле.
Ал мыйзам башка келе турган дагы өтө турган, келечекте боло турган окуяларга мындайча айтканда көрсөткүч болуп бере алат да. Анан ар бир окуя ошо бири-бирине эле окшошо бербейт. Жалпы мүнөздөмөлөрү болушу мүмкүн, бирок ар бир жаңы болгон окуя жаңы ресурстарды, жаңы актерлорду аралаштырышы мүмкүн. Ошонун негизинде жаңы болгон ситуациялардын негизинде дагы беренелери жазылып, мурунку мыйзам мындайча айтканда жаңыланып, алынып, кошулуп, ушинтип жандуу бир мыйзамга айланат да. Ошон үчүн мен юрист катары дагы бул прецедент лоого аябай көзүм түз. Анан жанагы ошо даталар негизинде ушундайга бир аябай ушундай жаңы мыйзамдын формасына абдан жакшы база көрүп турат да. Эгерде бизде юридикалык системада, айрыкча административдик мыйзамда эгерде реформа боло турган болсо, ушул нерсени эске алса болот. Мен даталардын негизинде 65-70% болгон окуялардын ушу 65-70% ушундай жолдор менен чечилет деп айта алмакмын. Анткени менде ошого мындай айтканга толугу менен негиз бар, анан далил дагы бар. Эми өзүмдүн учурдагы илимий изилдөөмө келсем, Макс Планк илимий изилдөө борборундагы юриспруденция бөлүмүндө биз 3 жылдан бери бир башка жаңы изилдөө долбоорунда иштеп атабыз. Ал долбоордун өзөгүн Германиядагы диний жана этникалык жамааттардын конфликти чечүү жолдору түзөт. Жана айтып кеткендей эле, биз бул жерде ар кандай социалдык топтордун конфликттерди чечүү жолдорун изилдейбиз. Жанагындай эле кеңири контекстте. Андан тышкары ошо этникалык жана диний жамааттардын Германиядагы мыйзам талаасындагы өзгөчөлүктөрү дагы бизди аябай кызыктырат да. Ошонун негизинде бизге ошо жаңы extended case методдун ичинен дагы бир аспектти алдык. Ал документтерди изилдөө деп аталат. Немисчеси актын анализы, англисче болсо file analysis. Бул болсо биз мисалы үчүн бир кылмыш болду деп коелу. Ошонун тегерегинде ар кандай протоколдор жазылат, соттун иш кагаздары болот. Жок эле дегенде Германиядагы мыйзам системасы, юридикалык система абдан мындай комплекс да, абдан татаал, көпкө чейин, көп узакка созулат, анан закондор дагы абдан көп да. Ошол жердеги бүт иш кагаздар, мисалы үчүн бир эле кылмышка жок эле дегенде бир протоколду карасак 100дөн ашык документ топтолот. Ошонун баарын биз мындайча айтканда критикалык көз карашта текшерип чыгабыз. Баардыгын окуйбуз, изилдейбиз. Андан тышкары бир ишке бир эле дегенде бир 20-30 адам катышат. Мүмкүнчүлүккө жараша биз ошонун баары менен маек курганга аракет кылабыз. Эң негизги актерлор бирок бул жерде сот, прокурор, коргоочу, психолог, айыпкер, жабыркоочу жана күбөлөр. Ал маекте дагы өзүбүздүн суроолорубузду беребиз. Этнолог, антрополог жана маданий изилдөөчү катары. Ошол эле учурда биз соттун ишине дагы аралаша алабыз. Эмне аркылуу? Бул рецензия жазуу аркылуу. Негизи бул жердеги сот системада психологиялык мүнөздөмө жазуу абдан кеңири тараган, бирок акыркы 5-10 жылдын ичинде этнологиялык рецензия жазып берүү дагы бир жаңы толуктоо
документине айланды. Ошол себептен биз антропологдор, айрыкча ошо юрист антропологдор, бул жерде биз этнологиялык мүнөздөмө да жазып бергенге тийиштүүбүз. Ошого жараша мындай өзүбүздүн дагы стейтмент беребиз да, өзүбүздүн дагы көз карашыбызды, түшүндүрмөбүздү. Кийинки слайдта бир окуяны айтып берейин, дагы сөзүм кургак болбош үчүн. Азыр мага 1 мүнөт бересиздерби паузага? Макул. Мен өзүм кулагым бир аз түнкүрөп атат да, эхо болуп. Сунчабай. Агачайын суроолоруңуздар болсо чатка жазып тура берсеңиздер болот. Азыр Махабат микрофонун карап алып, анан улантабыз. Мен 2-3 мүнөттөн кийин баяндамам дагы соңуна чыгат. Жакшы болуп калды. Кийинкиси ошо мен өзүмдүн архивимден алган учурда иштеп аткан бир актынын бир кичинекей бир бөлүкчөсү, аны дагы окуп берейин. 32 жаштагы айыпталуучу Рашид Ди 2016 жылдын 12 ноябрында аялы менен кызганычтын айынан урушуп, ага 19 жолу бычак уруп, оор жарадар кылган. Андан кийин аны 2-нчи кабаттын терезесинен кулатып жиберген. Артынан дагы өзү чыгып, кошуналардын көзүнчө оор жаракат алган зайыбынын мойнун бычак менен дагы 4 жолу кескен. Айыпкер окуя учурунда Кристал Медбанги заттын айынан аффект абалында болгон, бирок күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Германия Федерациясынын кылмыш кодексинин 212 беренеси менен күнөөкөр 13 жылга эркинен ажыратылган. Бул ошо биздин аралашкан иштердин бирөөсү. Муну дагы бул жерде дагы абдан көп маалыматтар катылган. Жанагындай эле эмне үчүн деп адамдар сурай берсе болот. Эмне үчүн ошондой болду, эмне себептен, жана соттун чечимин дагы сураса болот да, эмне үчүн 13 жылга, эмне үчүн 15 жылга эмес, 13 жылга. Ушул сыяктуу суроолор менен алек болуп, биз аягында ушундай бир рецензия жаздык. Ошондогу дагы маанилүү пункттарды окуп берсем, Чечен улутундагы айыпталуучу аялы жана 5 баласы менен 2016 жылдын май айында Германиядан баш баамдик алган. Ошондон бери ошо качкындар үйүндө жашайт. Күнөөкөр орто билим алган эмес. Патриархалдык жана жетишсиз чөйрөдө бой жеткен. 16 жашында жардырууга күбө болуп, анын натыйжасында психикалык ооруга чалдыккан. Кылмыштын башкы мотиви катары күнөөкөр аялын башка адам менен байланышка барган деген шектенүүсүн айткан. Бул ошо адвокат менен чогуу отурганда, андан кийин психолог менен отурганда дагы ушуну улам мотив катары кайталап айткан. Күнөөкөр ошо көзүнө чөп салган зайыбын Куран боюнча туура жазаладым деп түшүнөт. Бул ушул бойдон баяндаманы токтото турсам болот. Мындан кийин жанагы суроо жоопторго дагы ушунун тегерегинде баарлашсак болот да. Кандай дейсиздер? Макул, суроо да келди, бирок мен ойлоп атам, Оксана да бүтүрсө, андан кийин суроо жооп өтсөк, кандай дейт? Макул. Анда Оксана уланта берсин, суроо жоопту аягында жасайлы. Макул. Мен азыр бүтүрөйүн. Көрүнүп атат да, Ооба, көрүндү, чоңойтуп коесузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу вебинардын катышуучулары. Мен өзүм презентациямды баштасам.
Махабат жакшы тааныштырып кеткендей, менин презентациям бул кеңейтилген case study методу же болбосо окуяны кеңири талдоо, extended case study. Негизинде extended case study кеңейтилген case методун биринчи жолу Макс Глакман жана Яп ван Велсен 50-60 жылдары иштелип чыккан. Алар айтышканда биз булар каршы турушканда ушул эки окумуштун мурунку изилдөөчүлөргө алар негизинен структуралык мамилелерди, мисалы абстракт катары карашканда структура мындай абстракция жолунда карап ага каршы болгон. Негизинде алар айтышканда биз структура бул деген жандуу депчи. Себеби биз эгер жакын адамдарды, жеке адамдарды карасак, алардын иш аракетин, стратегияларын, тандоолорун карасак, ошондо биз жакшы түшүнөбүз структуранын түзүлүшүн. Анан эң негизги алардын айткан сөзү болсо, бул социалдык процесстерге, бул кейс кеңейтилген кейс метод аркылуу социалда болуп жаткан процесстерди жана өзгөрүүлөрдү жакшы көрсөтө алабыз деген да. Анан ал кандай? Бул Махабат жаңы эле айтып кеткендей, ар кандай жагдайлар, окуялар болушу мүмкүн, ситуациялар, кагылыштар, конфликттер иши кылса бир конкреттүү окуяларды алып туруп терең изилдөө, терең карап чыгуу да. Ошол окуяга ким кийлигишкен, эмне окуя болгон, топторду, ичиндеги адамдарды, ошо окуяны терең изилдеп чыгуу. Анан узакка иштөө деген сунуш беришкен. Себеби бир ошо окуяны түшүнүш үчүн артын карап чыгышың керек, ансыз болбойт. Ошол себептүү көбүрөөк узакка иштеш керек. Анан узакка иштөө деген дагы иш аракеттерди да көрө алабыз да. Элдер мисалы көбүрөөк интервьюларда мындай болуш керек деп идеальный бир сүрөттөмөнү берет да. Бирок узакка иштөө аркылуу биз иш аракеттерди көрө алабыз да. Элдер практикада эмне кылышат. Мисалы көбүнчө айтышы мүмкүн биз туугандарга барбайбыз жумуш сураганда деп. Бирок практикага келгенде көбүнчөсү туугандарына барат иш сурап. Анан ушул кеңейтилген кейс методу аркылуу негизинде адамдардын ортосундагы мамилелерди жакшы көрө алабыз жана өзгөрүштөрдү көрө алабыз. Ошол себептүү бул метод эң жакшы деп айтылат да, эң мындай пайдалуу. Анан мен сиздерге кыскача структурализм жөнүндө кыскача айтып кетким келет. Себеби ошо структурализмди билип алышыбыз керек. Эмне үчүн бул керек? Биздин кейс стади методубуз. Биринчи структурализм. Эгер структурализмди мынтип айтышканда, структурализмди изилдөөдө эки түр бар. Биринчиси ылайыктуу иллюстрация, экинчи социалдык кырдаалды талдоо. Биринчиси эмнени билдирет? Ылайыктуу иллюстрация. Бул болсо жөнөкөй окуяны же иш аракетти бир жалпы жөнгө салуучу принциптин ишенимдүү иллюстрациясы болуп саналат. Мисалы, мен Санжыра жөнүндө изилдеп жатсам, мен бир айылга барып интервью жасап, сиздердин Санжыраңыздарды айтып бересизби деп, ал жактан түрлүү окуяларды чогултуп туруп бир схема түзөм да. Социалдык кырдаалды талдоо деген бул кандай изилдөө усулу? Бул болсо мен өзүм Санжыра колума алып алам, мурун жазылган Санжыраны, мисалы булса сиздер көрүп аткан Санжыраны алып туруп, мен айылга барып текшерем, бул иштейт. Анан эгер иштебесе мен аракет кылам ошого киргизгенгечи иштетип. Ошо структурага аябай мындай, ошо структурализм деген ошо структурага аябай жакын болгондо, структурадан чыкса дагы эптеп аракет кылып кайра кириш керек да. Негизинде мындай такыр ийкемдүү эмес да структурачы. Структурализм бул ушундай схема бар элдердин башында, элдердин иш аракетинде, андан чыга албайт дегенчи. Анан тескерисинче бул кеңейтилген кейс метод эмнени билдирет? Бул болсо структура бар дейбиз, ооба, туура. Структураларга ар кандай роль, статус, эрежелер да кирет.
бирок канчалык ошо инсандар, ошо ар бир адам ошо структураны өз иш аракети аркылуу, жүрүм туруму аркылуу чак келтирет, чак келбесе кандай жолдорду таап аракет кылат, ошону мындай манипуляция кылганга да. Мисалы, ушул системаны жакшыраак билиш үчүн структура менен адамдын ортосундагы мамиле эмнени билдирет, кандай биздин кыргыз тууганчылык терминологияны алдым да. Азыр кыргызча которгонго жетишпей калдым, бирок сиздер карап тургандай эле оңой эле. Эгер мисалы биздин шайлоо учуру деп коеюн, шайлоо учурунда биздин жээнибиз, мындай оранжевый цвет менен көрүнүп турган жээнибиз болсо депутат болгондот да. Негизинде биз билгендей эле кыргыздарда жээн эл болбойт деп коет го, жээндеринен алысыраак кылып. Бирок ошол учурда элдер жээн эл болбойт деп кала бербейт да. Структурализмдин ошо айтканы ушундай: жээн эл болбойт болсо, ошол ойдон калып калат, такыр мындай жылбайт деген маанини билдирген да. Бул кеңейтилген кейс стади аркылуу биз эмнени билдире алабыз? Канчалык ошо структураны элдер өзүнүн кызыкчылыгына колдоно алат. Мисалы, жээн эл болбойт деген ордуна көбүнчө менин изилдөө учурумда мынтип айтышкан: жээн жакадагы кундуз деп. Ошо өзүнүн жээнине жакындаш үчүн жээн эл болбойт дебей, жээн жакадагы кундуз деп аябай жакшы сөздөр менен, белектер менен барып, ушундай сөз менен жээнине жакындашчу да. Ошол аркылуу биз көрө алабыз структура менен канчалык биздин ушул кеңейтилген кейс стадибиз жардам берет ушундай кичинекей бирок көрүнбөгөн нерселерди мындай байкаганга. Анан дагы айтып кетчү нерсем, структуралар, мисалы, мен айтып кеткендей эле, ошо структура тандоого жол бербейт да, такыр жылбайт деп коет да. Мисалы, жээн эл болбойт, бойдон кала берет. Элдер мисалы анын тиги атасы же энеси жактагы туугандар биздин өзүбүздүн эрежебизде алыс болуш керек болсо, алыс бойдон кала бербейт да. Сөзсүз жакында болууга мүмкүнчүлүк берет. Ошону биринчи жолу Ван Вельсенден айтканда 67-жылдары ошо структуралык анализдөөдөн чыгышыбыз керек. Себеби ал мындай канчалык элдер структура менен ойнойт, ошого жол бербейт деген да. Анан бул биздин кейс стади аркылуу биз ар кандай нормалар кагылышкандарды көрө алабыз да. Нормалардын кагылышуулары, адамдардын стратегиялары, тандоолорун, татаал мамилелерди, ошо татаал мамилелерди кантип чыгышат. Мисалы, Махабат жакшы айтып кетти, кандай конфликт учурунда элдер жол табып ошол ситуациядан чыккан. Ошондой нерселерди ушул extended case study, ушул кеңейтилген кейс метод жакшы жардам берет да бизге терең изилдегенге. Анан менин бир мисал айтып кетсем, мен изилдөөмдө бир эле проблематиканы караганда, канчалык Кыргызстан клан саясаты, канчалык биз дайыма айтабыз клан саясаты, бирок ошол суроо бергим келди, канчалык биздин Кыргызстан клан саясаты Кыргызстанда бар деп. Анан биринчи бура ой окумуштум 98-жылы айтканда, талаа изилдөөчүлөр учурдагы теорияны талашуу жана реконструкциялоо үчүн кейстерди колдонууга сунуштайт дейт. Бул эмнени билдирет? Бул мисалы менде клан саясаты деген чоң суроо турат. Ошону мен теориялар жазылган иштер менен талашкым келди, дебатка түшкүм келди. Анан ошо клан саясатын реконструкциялоого аракет кылдым. Ушул метод аркылуу мен бир жаңы көз карашты клан саясатына каршы көрсөтө алам деп. Мисалы, ушул кейс стади аркылуу мисалы мен жаңы салым киргиздим деп айта алам. Себеби бул бир кейстен алып көп чоң жалпылоого мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы,
Клан деген эмне? Клан саясаты деген эмне? Клан саясаты негизинде Кыргызстанда клан саясаты деп келген, Орто Азияда клан саясаты деп келген канча деген китептер чыккан. Көбүнчө китептердин баары саясий таануучулардын алар негизинде жазып чыгышкан да ушул темадачы. Анан биринчи түшүнүп алышыбыз керек. Клан деген эмне? Бул терминология. Ошо терминологияны айтаардан мурда биздин контекстке чак келеби же чак келбейби? Негизинде клан деген, ал бул окумуштуулар айтып келгенде, кландык фракциялар болот деген да, корпоративдик туугандык топтор деген да, саясий бийликти көзөмөлдөп турат деген. Мисалы, бугуну алсак, бугулар бир группа болуп турат, фракция болуп, корпоративдик топ, көл жакта жашаса көлдөн чыгышпайт, ошонун лидери бар, анан анчалык мындай ийкемдүү эмес, ошондой кооздоп келишкен да, ошондой айтып. Анан кландар өзүн билген жана бирдиктүү коом катары. Анан Орто Азия бир нече кландык топторго бөлүнгөн деген да. Анан кандай дегенде алар мынтип жазган: иши кылса туугандын баары, достор, кесиптештер баары кланга киргизип коебуз, себеби булардын канчылык системасы ушунчалык татаал экен, мындай түшүнүш кыйын. Ошол себептүү баарына клан деген терминологияга киргизип койгон. Анан мен айттым, менин аргументим мындай болду: жок, клан саясат эмес, бул патронаждык мамиле катары карап көрбөйлүбү деп. Анан ошону айтыш үчүн мен бир кейс менен эле бир саясатчыны алгам өзүмдүн китебимде. Анын туугандарын, досторун, тааныштарын. Анан негизинде мындай жыйынтыкка келдим да: клан деген бул адаштыруучу термин жана эмпирикалык негизи жок да. Мисалы, клан деп айтыш оңой, бирок андан да татаал нерсе. Негизинде кланда, мисалы, алар көбүнчө клан Африканын клан системасында тиги жетиге жетпейт да, акыркы 4 атасын биле алат. Биз болсо мисалы 7-8ге чейин билип кете беребиз го. Клан негизинде максимум 4 же 5-6-ны билет да. Анан ошолор топ катары жүрүшөт да, фракция катары бир жерден экинчи жерге жылып. Анан негизинде ошо клан терминология кыргыз саясатын терең түшүндүрө албайт деп айткам. Анан ушунчалык клан популярный болгон соң көбүнчө эксперттер, дипломаттар, журналисттер көбүрөөк колдонот да. Анан экинчи аты трайбализм деп, мындай совет учурунан келген трайбализм, клан деп ошол жактан да келген терминологияны азыр мындай көрүп калсак болот да. Бирок биздин тууганчылык система кандай? Ошону биздин тууганчылык система бул уруктан турган, бирок клан эмес. Ал эмне үчүн клан эмес? Себеби сегменталдык линейдж системасы. Бул болсо кландан да аябай татаал система. Бул андан да көбүрөөк системага кирет. Ал жакта санжыра, генеалогия аябай күчтүү роль ойношот жана элестеткен жамаат болот да. Бул мындай топ катары жүрбөйт. Мындай элестеткен биз бугубуз деп, мисалы, бугулар нарында да бар, көлдө да бар, чүйдө да бар. Ошолор бири-бирин элестетип жүрүшөт да, бирок баары биригип бир территорияда жашабайт. Ар кайсы территорияда чачырашкан, бирок ошол эле учурда аларды мындай элестеткен жамаат, генеалогия аркылуу эле өздөрүн ошол уруга жакындатып жүрүшөт да. Анан негизинде алар аймактык, анан ритуалдык да мамилелердин негизделген сегментативдик системанын варианты. Бул эмнени билдирет? Азыр сиздерге бир схеманы көрсөтөм. Мына сегменттик lineage system деп коет. Ошол негизинде биринчи жолу Хазанов айтып чыккан. Негизинде ушундай система көчмөн калктарга ээ болот. Көчмөн калктар, казактар, кыргыздар ушундай сегменталдык системада жашап келишкен. Тууганчылык сегменттик lineage системасы деп коет. Бирок бул клан эмес. Анан мен сиздерге кайра кеңейтилген кейс стадиге алып келсем, себеби мен изилдөө учурумда, мен биринчи жолу айылга барып изилдөмдү баштаарда шайлоо учуру болчу да. Анан шайлоо учуру болгондо аябай чоң мелдеш өтүп атыптыр. Расмий санжыра менен Ооз-2 санжыранын ортосундагы мелдеш. Ооз-2 санжыранын санжырачылар айтып атканда, ошол
расмий санжыра туура эмес жазылып калыптыр. Мурунку чоңдун эле туугандарын кеңири жазылып калыптыр. Жаңы чыгып аткан биздин баланын туугандары такыр жазылбай калыптыр деп чоң мелдеш болуп атканда, ошо Ооз-2 менен кыргыз мындай расмий санжыранын ортосундагы мындай кагылыш, келишпестик, конфликти болуп аткан ошо айылда. Ошону тереңирээк карап чыгайын деп анан ошол аркылуу мен көрсөтөйүн дедим канчалык биздин тууганчылык система татаал экенинчи. Эми бул карап көрсөк, бул болсо структура племенного деления киргизов, бул болсо Абрамзомдон алганбыз. Анан сиздерге айтканым, солтону карасаңыздар, ылдый жакта солто турат. Эми солтону тапсаңыздар, солтону карап туруңуздар. Эми солтодон азыр англисче окуп калыптыр. Солтодогу тараган балдар азыр ылдый түшөбүз. Биринчи түшүнүш үчүн биздин тууганчылык системаны биз болсо бул карта негизинен Абрамзом менен Винниковдон алганбыз. Аны жаңы схемага, жаңы картага киргизип карап чыктык. Канчалык тууганчылык система кайсы региондордо канчалык каякта таралган. Анан анын баарын бул мындай 100% туура деп эсептебейм, бирок мындай кичине көрсөтөт да канчалык туугандарыбыз ар кайсы региондордо чачыралган. Анан карадык, кайсы чоң депутат болобу, кайсы айылдан, региондон, уруудан чыккан, ошону карап чыктым. Анан ал бүткөндө мен ишимде, мисалы мен физически баарын изилдеп чыкканга жетишмек эмесмин. Ошол себептен мен бир эле кишини алдым, бир эле депутатты алып, анын уруусун алып, анын айылына барып, жерине барып, туугандары менен сүйлөшкөм да, ошону терең изилдеп чыккам да, бир эле чоңду алып, ошонун тууганчылык системасы канчалык биздин тууганчылык саясатты терең түшүнүш үчүн. Анан көптөгөн гезиттерди чогулттум. Анан сиздер мен айтып кеттим, солтого кирдикпи, солтонун ичинен Нурманбет Балта бар экен, Балтадан кийин Нурманбет бар экен. Сиз карагандай Кара Сакалдын баласын карадым, Кара Сакалдын ылдый жактагы Шайбек. Шайбектин жанында Бучук деп турат. Ошо Бучукту эстеп турсаңыздар, ошол Бучукка кайра келебиз. Бирок Шайбек менен мисалы Бучуктан ак жол тараган. Эми ак жолду карайлы. Ак жолду бул бир эле көчөнүн уруу системасы да, уруктары бир эле көчөнүкү. Анан бул экинчи көчөнүкү. Анан үчүнчү көчөнүкү. Ушинтип ар бир көчөнүн өзүнүн ушундай системасы бар болчу да. Бирок эң таң калыштырганы, мисалы мен шайлоо учурунда ошол Бучук менен Бучуктан тараган балдар да келчү да. Биз болсо Шайбек атабыз, ак жолдун атасы Шайбек болгон, Шайбек менен Бучук бир тууган болгон. Ошол себептен биз аталаш бир тууган болобуз. Бирибизди жардам берели, бирибизди шайлоо учурунда же болбосо башка учурларда жардам берели деп суранып, ошо чоңго жакынданганга аракет кылышканда канчалык мисалы структураны манипуляция кылат. Ошол эле учурда канчалык санжыра бул жандуу документ да, дайыма өзгөрүлүп кете берет. Ситуацияга жараша, чоңдордун заказына жараша, мисалы мурунку расмий ошол айылдагы расмий санжыра бир кырдуу болуп калды деп элдер жактырган жок. Бирок экинчи чыккан мелдештен утуп алган санжырачы, ал болсо анын деле китеби, жаңы чыккан китеби, ал деле дагы бир кырдуу, бирок ошол ситуацияга жараша канчалык санжыраны чоңдор, элдер, кимге керектүүлөр жакшынакай ойноп, манипуляция кылып кете берет да. Анан негизинде канчалык ошо тууганчылык ордунда мен патрон-клиент мамиле деп айткан. Себеби эмне үчүн патрон-клиент деп мамилени айткым келди? Себеби мен жазып атканда менин китебимди башка мамлекеттеги кишилер түшүнгөндөй ушундай этик терминологияны колдондум. Антропологияда жакшы түшүнө алышат да ушуну укканда эле. Бирок ошол эле учурда эмиктеп өзүнүн жергиликтүү терминологияны дагы аябай көбүрөөк колдондум. Мисалы патрон дегенди эмнени билдирет? Бул болсо шеф,
же болбосо алыскы тууган же болбосо өз бала, көбүнчө өз бала деп айтышчу да, биздин көкүрөк күчүгүбүз, биздин айылдан чыккан өз балабыз деп ошону патрон деп койдум. Анан ал канчалык өзүнүн клиенттерин, ошо клиент деген ошо алыскы туугандар, 7 атанын ичиндеги анын балдары канчалык бири-бирине өз бала менен туугандарынын ортосундагы мамиле кантип түзүлөт, анан бири-бирине кандай жардам берет, мисалы бизнес же болбосо мамлекет шайлоо учурунда, тойлордо аябай жакшы чакырылат да. Анан негизинде эле биз дайыма айтып келебиз го, ошол тууганчылык тажатты, жакшы кадр жакшы кыйын балдарды жумушка албай жатат, өздөрүнүн туугандарын эле алып атат деген ал туура, ошол жагы бар. Бирок ошол эле учурда мисалы эң кызыктуусу мага болгону, мисалы бир тууганды жумушка алат, мамлекеттин жумушуна алат, бирок ошол тууган мамлекеттин жумушунда иштеп аткан, мен интервьюларымда көп учур болду. Мисалы мамлекетке келгенде айлыгы аз, анан өзүнүн бизнесин корголойт да, бирок ошол эле учурда мамлекетке дагы көбүрөөк мисалы жардам берет. Башын мисалы биринчи көбүрөөк иштейт да, саат 8-те келип 4-те кетип калбайт. Бул бир. Экинчи, өзүнүн бизнесинен түшкөн акчадан мамлекетке, мисалы ксерокопия, майда чүйда инфраструктуралар менен дагы жардам берет. Башкача айтканда, ошол мамлекетке келген адам өзүнүн бизнесин коргойт, ошол эле учурда мамлекетке дагы өзүнүн салымын кошуп турат. Ошол мага аябай кызыктуу болду да. Себеби биз сырттан көргөндө ойлойбуз да, бул көбүрөөк мамлекетти мындай ошого тоскоол кылып атат, мамлекетибиз иштебей жатат деп. Анысы туура, бирок ошол эле учурда башка тыйынын ар жагы бар экен. Ошол иштеп аткан кишилер дагы мамлекетти кармаганга дагы өздөрүнүн кызыкчылыгы бар экен. Азыр эми жыйынтыктап айта сөзүм ушул кеңейтилген кейс стади метод аркылуу эмнени түшүндүм. Биринчи, канча саясатташкан тууганчылык маселесин биз сындап келебиз Кыргызстанда. Азыр шайлоо учуру болот эмеспи? Анан бул проблематика кайра чыгат тууганчылык саясатта. Бирок мындай жыйынтыкка келдим, бул такыр жоголбойт экен. Анан бирок суроо болот да, канчалык саясий туруктуулукту камсыз кылат бул? Мисалы тууганчылык кыргыз саясатында ачык формалдуу ролду ойнош керекпи? Же көшөгөнүн артында бейформал, расмий эмес бойдон кала береби деген суроолор туулду. Бирок кандай болбосо дагы, тууганчылык саясаты саясий сахнадан такыр жоголуп кетпейт экен. Себеби бул аябай терең кетет да, бул биздин кыргыздын идентитетине дагы барабар өзүмдү өзүм адам катары сезген соң, ошо кыргыз ошо тууганчылык менен байланыштырылат да. Анан тууганчылык саясатынын көшөгө артынан ачыкка чыгаруу, бул сөзсүз чоң коркунучтары бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын стабилдүүлүгү чынында расмий менен тууган саясаттын сакталышында болобу деген да ой келди да. Себеби ушу формалдык же расмий саясат менен тууганчылык саясаты канча дайыма чогуу жүрүп келген да. Совет учурунан баштап азыркыга чейин чогуу эки айкалыш келип чогуу келген мындай. Анан канчалык ушул стабилдүүлүккө алып келип атат? Ошондой да суроолорго мен изилдөм алып келди да. Анан дагы айта кетчү нерсе, могу Кыргызстан региону бул уникальный эмес да. Тууганчылык системадан турган аябай көп мамлекеттер бар. Башкача айтканда бүт эле Орто Азия, Россия дагы бар, бирок Россиянын өзүнүн системасы бар, бирок ошол эле учурда ушундай формалдуу, неформалдуу саясат менен чогуу жүрүшөт да, экөө стабилдүүлүктү кармап. Анан эми бул көрүнүш жок деп шылтай беребиз, баш тарта беребиз, бирок бул иштеп атат. Баарыбыз эле билебиз, функциясы аябай чоң экенин да билебиз. Канчалык сындайбыз, баш тартабыз, бирок бул кетпейт. Анан тууганчылык, бирок балким мен ойлодум, четке кагуудан көрө баш тартып
бул жаман дегендин ордуна канчалык биз тууганчылыкты өзүбүздүн колубузга алып оң маанайда колдонууга колдоно алабыз, канчалык биз оң жакка аны бура алабыз. Мисалы менин сунушум болмок, мисалы тууганчылыкты макул ушунчалык күчтүү экен, ушунчалык саясатка терең кирген экен, канчалык биз оң жакка муну колдонобуз. Биринчи, негизинде ар бир айылга барсаңыздар, Кыргызстанда шайлоо учурунда ар бири өз баласына шайланга аракет кылат. Же болбосо өз кызына, анан аны кеттирбейбиз да, мисалы таластын баласы барып нарынга шайлоого катышайын десе, аны жактырышпайт, аны колдошпойт. Ошол нарындык баланы шайлашат, же болбосо кызды. Бирок ошо тууганчылык системада эми акчасын карабаганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Себеби көбүрөөк акылын карап, макул өз балаңды шайлай бер, бирок акылдуу болсун, акчасына караба, мамлекетти ойлогон бала болсун дегендей, элин ойлогон бала болсун деп ошо жакка бурсакпы дейм. Экинчи, негизинде тууганчылык, мисалы көбүрөөк масс-медиа айтат да, тууганчылык бөлөт деп. Бирок канчалык может ойлойсуң, бөлбөйттүр. Тууганчылык бөлбөйт деген идеологияга келсек дагы көбүрөөк мындай саясий теңсиздикти алып келеби дейм да. Себеби азыр эле мындай ар кандай уруу коомдук уюмдар иштеп атышат. Ошо идеологиясы ушундай, тууганчылык бөлбөйт, бириктирет деп. Мисалы ат башыда чериктер, Жалал Абаддагы чериктер менен чогуу жолугуп тамак ичишет, мисалы. Бөлбөй мындай биригел депчи, түштүк менен түндүк биригел дегендей, ошол жакка кетсе деп ойлойм. Анан уят деген сабакта киргизсек жакшы болмок, этика сабагын. Себеби ал жактан мындай уурдабаганга, алдабаганга үйрөтүү, ошол сабагын киргизсек канчалык кийин балдарыбыз мындай аракет кылат, жок дегенде уурдабаганга, алдабаганга. Анан курултай, ошол биздин өзүбүздөн чыккан курултайды да өткөрүп туруш керек. Бул дагы неформалдуу, мындай check and balance сыяктуу бир системада. Ошону канчалык биз өзүбүз колдоно алабыз, киргизе алабыз. Ушундай кеңири кейс метод мага ушундай жыйынтыкка алып келди. Чоң рахмат. Рахмат. Сиз экраныңызды токтотосуз. Рахмат. Анда деген биз талкуубузду баштасак, негизи Махабат жана Аксан абдан кызыктуу маалыматтарды беришти. Ошо кейс стадинин пайдасы, же болбосо жемиштүүлүгү изилдөөдөгү боюнча. Анан бул жерде чатка дагы бир аз суроолор келиптир. Биринчи суроо Махабат Садырбекке. Бул жерде Гүлзада Станалиева берип атат. Кейс стади окуу усулу катары мисал бере аласызбы дейт. Бересизби дейт. Окуу усулу катары кейс стадиге мисал берсеңиз, Махабат. Микрофонуңузду жандырып аласызбы? Окуп атам, Болду. Жанагы эле кейске өзүмдүн бир окуяны көрсөттүм го. Бир аз бөлүк, бир адам өзүнүн перспективасынан окуяны сүрөттөп берип атат. Ошол эле кейсти мисалы үчүн юридикалык антропология деген илимде сабак берип атам дейли. Ошол эле окуянын негизинде мен концепттерди түшүндүрүп берсем болот. Же болбосо салттык укук деген эмне? Же болбосо мисалы үчүн дагы бир жакшы кызыктуу концепт бар, юридикалык көп түрдүүлүк. Жазылган жана жазылбаган мыйзамдар жана ошолордун бири-бири менен айкалышы да. Ошол жерде мен ошол окуяны алып окуучуларыма көрсөтөм, анан сурайм. Бул жерде кандай салттык жүрүм-турумдарды, эрежелерди жана кандай мыйзамдарды көрүп турасыздар деп. Жазылбаган жана жазылган кандай мыйзамдарды көрүп турасыздар деп. Ошонун эле негизинде окуучулар менен интеракция аркылуу концептти түшүндүрүп берсем болот. Же болбосо негизи эле ушу юридикалык антропология илим тууралуу айтып берсем болот. Бул эмне деген илим? Бул юридикалык теория менен практиканын айкалыштыгын жана шайкештигин изилдеген илим. Мисалы үчүн киришүү,
сабагында же болбосо андан кийин конфликтология жөнүндө деле. Конфликт деген эмне? Бул сөзсүз эле бир кагылышуу эмес, бир жагдай. Ошонун натыйжасында конфликт чыгышы мүмкүн. Конфликттин кандай типтерин көрүп турасыздар? Рахмат. Чоң дагы бир суроо келиптир. Этнографиялык талаа изилдөөсүнүн баары эле кейс стадинин бир мисалы деп карасак болобу дейт. Бул экөөңүздөргө тең экен. Жооп берсеңер. Эгерде этнографиялык талаа изилдөө боюнча илимий иш жүргүзгөн болсоңуз, илимий эмгек жазып аткан болсоңуз, анда талаа изилдөөнүн өзү жана өзүңүз жасап аткан талаа жеке тажрыйбаңызды сүрөттөп, аны кейс стади кылсаңыз, анда бул кейс стади болуп калат. Болбосо талаа изилдөөсүндөгү тапкан, бүт эле табылганын баары эле кейс стади деп классификациялоо туура болбойт. Анткени сиз өзүңүз билишиңиз керек. Башынан жанагындай биз айтып кеттик, кандай типтеги кейс стади керек мага жана эмне максат менен ушундай окуяларды, жагдайларды, көрүнүштөрдү издеп таап, аларды сүрөттөп, ал боюнча маалымат топтогум келет деп. Рахмат. Эми Аксана кошумчалаганга чейин дагы бир суроо кыстарып коеюнчу ушул жерден. Которгонго аракет кылып көрдүңөрбү кейс стади деген методду кыргызча? Анткени буга чейин методдорду которуп жүрбөдүңөр беле? Кейс стадини кыргызча Махабат, сенин которгонуң жактымы? Окуяны кеңири талдоо деген. Мага ошол которгон аябай жакты. Ошону колдонсок жакшы болмокпу? Окуяны талдоо. Сиз жооп берип коесузбу жанагы биринчи? Эмелеки суроого жооп берип кетсем, мен айткым келет, кантип кейс стадини биле алабыз. Ошо кейс стади мисалы мен дайыма ошол кейс стадиге келип калам, себеби мен бир өзүмдүн суроолорум менен бир тема менен барсам, элдерге бир суроону берсем, алар ошол суроого кичине жооп берип эле башкага бура беришет да. Башка бурганда ошол эле темага, ошо өздөрү кызыгып аткан темага дайыма буруп кетет. Же болбосо окуяны карайм, бир ситуацияны, ошону мындай көңүлгө арам да, өзүм темам башка болсо да, эгер элдерге ошол эң маанилүү болуп атса, ошого сүйлөшүп атса, ошого катышып атса, анда ошол жакка көңүлүмдү бурам. Жакшы, дагы бир суроо бар экен. Бул көбүнчө комментарий сыяктуу окшойт. Жээнди сыйласа эл болот, жаканы ийлесе тон болот дейт. Жанагы Аксананын айткан жээн жакадагы кундуз дегенге комментарий экен. Дагы бир жолу жакшы кыз жакадагы кундуз деп айтышат дейт. Бул дагы кошумча окшойт. Анан дагы бир кызык суроо келиптир. Кыргызды уруулук мамиле сактап калганда, болбосо жок болуп кетмекпиз дейт. Аксана, бул сизге суроо окшойт. Макулсузбу? Кыргыздарды уруулук сактап калган. Уруу болуп жашаган, ошо сиз айтып аткан Санжира жөнүндө да айтып атат окшойт. Уруулук мамиле болбосо кыргыздар жок болуп кетмекпиз дейт. Айтып атат окшойт. Эми мисалы эгер кыргыздар Америкада жашаса башкача болуп калмак да. Ошо тиги экологиясы, экономикасы баары биригип ошондой системага алып келет да. Мисалы көчмөн калктардыкы ушундай линейт системага, мисалы отурупташкан калктыкы болсо башкача система болот да, алардыкы өзүнүн тууганчылык системасы бар. Ошо экономика менен экология аркылуу ошолор эң негизги факторлор да, кандай системада жашап калганыбыз. Аныктайт экен, ошолор. Чоң рахмат, аябай кызыктуу болду деп Элиза айтып атат, Марат жазып атат. Аксана, сизге чоң рахмат, аябай кызык болду изилдөөңүз. Чолпон Дүйшөнбаевна жазып атат, спикерлерге чоң рахмат деп. Дагы сурооңуздар болсо жазсаңыздар же кол көтөрсөңүздөр болот. Ага чейин мен дагы бир суроо кошо кетейинчи. Ушул уруучулук боюнча да. Чындап эле азыр Аксана сиз айткандай уруучулук көп жагынан оң жактары деле көрүнүп эле жүрөт да. Мисалы үчүн жана Союз кулаганда элдер деген өтө кыйналып атканда, айылдарда уруулар биригишип, бири-бирин колдошуп, ошо уруунун ичиндечи ушундай бир кризистен чыкканга өздөрүнчө уюмдашып чыкканга аракет кылышканда, бул жагы бир мисал. Бирок ошол эле убакта дагы бир жагы бар го, мындай кыргыздар деле айтып калат го, кокту болуп бөлүнбөйлү депчи. Мисалы үчүн ошол уруу бир айылда жашаса дагы ошо өзүнүн эле уруусун колдоп, анан өзүнүн уруусу менен гана бирге калып, башкаларга көңүл кошураак болуп калат да. Ушул жагына караганда
кандай дейсиз? Ооба, бир жагынан туура уруучулук мүмкүн сактайт, мүмкүн бул биздин алгачкы бир мурдагы тарыхтан бери келаткан бекем калыптанып калган мамилелердин системасы катары оң жактарын да көргөнгө аракет кылсак, анан бирок бүгүнкү күндө азыркы заманга келгенде ушундай бөлүнүүчүлүктүр шайлоо учурунда көрүп калабыз кээде ошол кичинекей эле айылдын турмушунда деле көрүнүп калат да, ушулчу бөлүнө бергенчи, ушу бөлүнө берген жагына кандай карайт элеңиз? Мисалы, эгер шайлоо болбосо, анчалык деле аябай катуу уруучулукка бөлүнмөк эмес деп ойлойм да. Сырттан келген, мисалы, шайлоолор негизинде ошол уруучулукту мобилизация кылат, уруучулукту бөлүүгө алып келет да. Сырттан келген бир факторлор сөзсүз дайыма ошол. Анан сөзсүз шайлоодо мен балам, сен балам деп атаандашуу керек. Бирок уруучулукта башка структуралардын баарында эки тараптуу да. Бирок сырттан келген күчтөр дайыма ошондой өзгөрүүлөргө алып келип турат да. Бөлүнүүгө, жарууга. Сырткы күчтөрдөн улам деп атасыз. Махабат. Кошумча кылып койсом, уруучулук бул негизи биздин кыргыз коомчулугунун өзүнчө бир мүнөзү да. Анын жакшы жактары албетте бар. Өзгөчө айрыкча ошо жамандык, жакшылык болгондо абдан чоң уруунун ичинде, үй бүлө тууганчылыктын ичинде чоң солидарность бар. Бири-бирин колдоп кетебиз. Бири-бирибизди кыйын абалдан чыгарып кетебиз. Бирок саясий талаада бул урууга бөлүнүп алуу бул ресурстарды бөлүп алуу же болбосо ресурстарга жетүү жана саясий бийликти консолидация кылуу топтун ичинде. Мен ошондой деп түшүнөм. Ошон үчүн мунун бул биздин коомчулукка дагы мындай зыяндуу нерсе. Андан тышкары сырттан дагы таасир бериши мүмкүн, бирок мен уруучулуктун негизги башаты биздеги иштеги коомдун структурасынан көрөт элем. Бизде мисалы үчүн социалдык страховкалар жок, медициналык дагы страховкалар жок. Биздин ишенгенибиз биздин туугандарыбыз. Башыбызга жакшылык келеби, жамандык келеби, ошол учурда биздин артыбызда тургандар өзүбүздүн эле адамдарыбыз. Укуктук тотумдар иштебейт, же болбосо бир жака ооруп калсак, акча чогултуп берген кимдер? Биздин туугандар. Мындай канааттандырарлык медициналык жардам ала албайбыз, же болбосо башка жака барышыбыз керек. Өзүбүздүн структурабыз жакшы адамдардын бардык мүчөлүштөрүн жана көйгөйлөрүн чече албагандыктан биз өзүбүз билген структураларга көбүрөөк басым жасайбыз жана аларды өздөштүргөнгө аракет кылабыз. Биздин эл үчүн ишенимдүү, бул таяна турган көбүнчө ушул болуп калып атат. Анткени укуктук жактан өтө эле мындай чабалы, ишене албайбыз деген сыяктуу. Баардык тараптан чабалы. Ооба. Сонайым Каратаева жазып атат: Махабат Аксана ишиңерге ийгилик. Кыргыздын кыздары саясий антропология сыяктуу жаңы багыттарда изилдөө жүргүзүп жатканы мени аябай кубандырат. Мээрим Жанакунова, чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Лаззат Омур: спикерлерге Махабат Аксана, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аксана, сизди көрүп кубанычта болуп жатам, азаматсыз. Исмаил: кыргыздар мыйзам менен жашоону үйрөнө алышабы? Бизде мыйзамдарды анча этибарга алышпайт го, дейт. Махабат, сиз? Кыргыздар үйрөнө алабыз. Анткени биз мисалы үчүн Германия коомчулукка аралашып, немистердин жергиликтүү мыйзамдарына баш ийип эле жакшынакай жашап атабыз. Эмне үчүн болбосун? Ал үчүн мыйзамдар иштеши керек, алар туруктуу болушу керек, адамдын укугу корголушу керек, тууганчылык болбош керек. Германияда канцлер деле эгерде чоң ката кетирсе, ал дагы мыйзам астында жооп берип, канча бир жылга эркинен ажыратылып, ушундай жаза алышы мүмкүн. Эгерде ошо мыйзамдуулук үстөмдүк кылган чөйрөдө биз баарыбыз мыйзамга баш ийип, этибар алып, мыйзамдан коркуп,
укук коргоочу органдардан коркуп, аларды мындай аларга аяр мамиле кылып жашасак болот. Анан да кошуп кетчү нерсе, могу Германиядан мени таң калтырганы ушунчалык мамлекет мыйзам аябай жакшы иштейт, эл ушунчалык эрежелерди так аткарат, анан ишеними аябай күчтүү, мамлекетке ишеним ушул жакта көрүп таң калдым да. Бизде мисалы көңүл бурбай коебуз, укпай коебуз го, себеби көп себептер бар эмеспи? Бирок бул жактагы ошо элдердин ишенгенин ошо аябай таң калтырат. Именно укукка, мыйзамга. Мыйзамы элди ишендире алат деген майн. Жеңишгүл Кожоева жазып атат. Махабат эже, бизге берген 2 окуяны кайсы каналдар аркылуу аласыздар? Өлкөдө болгон жагымсыз окуянын жыйынтыгын кайда колдоносуздар? Жабыр тарткан эки тарапка кандай социалдык, психологиялык жардам берилет? Махабат, сиз жооп берип коесузбу? Сизге экен суроо. Биринчи эки окуя, эки башка окуя, бирөөсү биздин Кыргызстанда болгон окуя. Аны мен ошо талай изилдөөсүн жасап жүргөн учурда бул окуяны угуп, ошонун артынан түшкөм. Албетте бул жагымсыз окуялар, бирок биздин күнүмдүк тиричиликте болуп аткан нерселер. Муну адамдар, жергиликтүү адамдар өздөрү эптеп чечип, өздөрү бир жолдорун таап бул абалдан чыгышат. Бул окуялардын жыйынтыгын мен баш аягы 13кө жакын окуяны жыш сүрөттөп өзүмдүн диссертациямда колдондум. Аны азыркы китеп болуп чыккан жерде дагы жазылат ал окуялар. Андан тышкары ошо 30тан ашык окуяларды дагы изилдеген, бирок мынчалык терең эмес. Анын баары ошо китепте жазылган. Анан экинчи окуя болсо, бул Германиядагы сот процессинин учурундагы нерсе. Ал жерге мен өзүм аралашып, ошол жерде бүт документтерди алганга биздин укугубуз бар, алар менен иштешебиз. Жана айтып кеттим, этнографиялык дагы мүнөздөмө жазып беребиз, же болбосо рецензия. Ошол аркылуу биз маалыматтарды ала алабыз да. Анан эми кайсы жерде болсо, ошол жердеги болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо болот. Мисалы үчүн Германияда социалдык, психологиялык жардам албетте берилет. Жабыр тарткан жакка дагы, күнөөкөр дагы психологиялык жардам алып, терапия алса болот, кадимкидей дарылануу. Кийин түрмөгө отурганда деле ал жерде психологиялык консультация бар, психологиялык терапия бар. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр Кыргызстанда азырынча жок, же болсо дагы көп адамдар үчүн кол жеткис нерсе. Рахмат, дагы суроо келиптир. Шафкат Атаханов берип атат. Бул Оксанага экен. Шайлоодо уруулук фактор менен регионалдык фактордун салымы кандай? Мисалы, талапкердин туугандары Көлдө дагы, Ошто дагы жашаса, бул жерде уруучулук эмес, уруучулук үстөмдүк кылабы же регионализм үстөмдүк кылабы дейт. Оксанага жооп үчүн алдын ала рахмат дейт. Оксана. Бул жакта эмнеси үчүн уруучулук менен регионализмди мындай айырмалаш кыйын болуп калат, себеби ар бир уруу бир региондо турган соң, бир нече уруу бир региондо турган соң, ошон үчүн ортосу мындай регион же болбосо уруу деген кыйын. Себеби ошол мисалы бир көбүнчө бугудан бирөө чыгып атат деп коелу, бирок көбүнчөсү аракет кылышат, бугудан аракет кылышат. Бугу ысык көлдө көбүрөөк жашаган соң ошол жактан шайлагангачы. Анан регионалдык менен ошол биздин өзүбүздүн тууганчылык системабыз ушундай жасалганда линейч система деп коет. Линейч системада бир нече уруулар бир регионду камтыйт да. Ошол бир нече уруулар бир регионду камтыйт, себеби алардын атасы бир болот да. Ошол себептүү регион менен уруучулук мындай ушунчалык бири-бирине айкалышкан да, аябай шайып келишкен, мындай такырды ажыратыш болбойт го.
Ушуга эле окшош дагы бир суроону Элиза бериптир. Уруучулук менен тууганчылыкты жойсок болобу дейт. Оксана. Жоюлбайт го. Канча жоёбул десек да жоюлбайт. Совет учуру 70 жыл аракет кылды жойгонго. Жой албаган. Такыр жое албай койду. Жоюлбайт. Просто ошо уруучулукту саясатчылар ошо шайлоо учурунда аябай колдонушат, өзүн уруучулукту мобилизация кылып, бирок андан кийин өздөрүнүн добуштарын алгандан кийин кереги жок болуп калат да. Анан бирок көбүнчө эле айылга барганда ушинтет да, ошо саясатчылар келгенде шайлоонун шайтан оюндары башталды деп бөлүнүп баштайбыз, үй бүлө да бөлүнүп кетет, урушабыз деп. Бирок ал убактылуу эле да, анан кайра өзүнө нормалдуу болуп, өзүнө келишет. Ордуна келип калат. Сонайым Каратаева жазып атат. Германиянын мамлекеттүүлүк салты үзгүлтүксүз өнүккөн. Бул мыйзамдуулуктун сакталышындагы эң өзөктүү фактор болуп саналат. Бул комментарий окшойт. Бул комментарийди ошо Оксанага берилген суроо менен дагы байланыштырып кетсек болот. Уруучулук бүт эле дүйнө жүзүндө болгон, көп өлкөлөрдө, Германияда деле уруучулук болгон. Аймактарга бөлүнүп алып, бири-бири менен согушуп 16-17 кылымга чейин ошондой коомдо жашап келишкен. Бирок уруучулукту жойгонго болот, кайсы убакта болот, эгерде өлкө адамдардын бүт суроолорун камтып, канааттандырарлык жашоо шарт түзүп бергенде, мамлекет иштегенде, өзүнүн бүт функцияларын жакшы ишеримдүү аткара алганда, өкмөт жана расмий институт мекемелер иштегенде, уруучулук мындайча айтканда кирейиши мүмкүн деп ойлойм да, көлөмү. Жакшы, Оксана, сиз кандай? Менин оюмча болсо, совет учурун ойлой берем да, канчалык совет учуру деле аракет кылган, кандай күчтүү мамлекет болгон, бүт камсыз кылган, аялдарга тең укуктуулук алып келген, жумуш берген, бирок ошонун баары жое албай койду да тууганчылыкты. Ошо парадокс болуп атат да. Бул бир. Экинчиси, эгер мисалы ушунчалык тууганчылыкты жойгубуз келсе, экономикабыз аябай күчтүү иштеш керек. Күчтүү иштегенден мисалы ушунчалык көп иштешиң керек, туугандарга убакыт жок болуп калгандайчы. Ошондо мисалы бул жакта ушундай го, ушунчалык көп иштешет. Анан туугандардын ата-энесине барганга убакытысы жок. Себеби эгер иштебесең ачка каласың да. Бул жакта Кыргызстанда жарым иштейсиң, жарым туугандар жардам берет, ушундай. Ошо суроо талап жоюлуш керек да. Ошондо чын айткан туугандарга убакыт деле калбай калат. Анткени адамдар өздөрүнүн жашоосун өнүктүрүү астыга жылып, ошо менен ал приоритет дагы башка жакта болот. Мисалы үчүн тойлобой, андан көрө жакшынакай идеяларды, концепттерди ишке ашырып, же болбосо жер кыдырып деген сыяктуу. Ооба, ошол эле убакта тууганчылыкты жоюунун, ага аракет кылуунун канчалык кажети бар да. Анткени бул жөн эле мындай терс жактарынан карабасак, адамдын мындай сезимдери, жеке сезимдери, жакындык, мамилелер, ушулардын бүт баары кишиге керек да деген нерсе бар да. Ооба, терс жактарын жоюш үчүн чындап эле силер айткандай нерселер аткарылыш керек го. Оксана, сиз бир нерсе дейин дедиңизби? Айтайын дегем, мисалы бул жакта иш деген адам иш менен идентификация кылат экен. Ошонусу мага аябай таң калтырат да. Бул да жаңылык да, антропологический көз караш менен. Себеби бизде адам деген мындай туугандар менен өзүбүздү идентификация кылсак, бул жакта иш, мисалы канчалык эгер тууганчылыкты жойгубуз келсе, канчалык сен балалуу болбойсуң, үй бүлөлүү болбойсуң, бүт таштайсың ради карьера да. Эгер ошону макул десең, анда бүт Кыргызстан ушундай болсо, баары жоголот. Бирок ошондой айда болуш керек да. Выбор. Экинчи бири, ооба, бул жерде абдан кызыктуу суроо келди азыр. Бир суроону аттатып кетип, ошону берип туруп, анан кайра келели. Ошондо капитализм күчтүү болуп киргенде тууганчылык жоголот турбайбы? Балким советтик режимдин тууганчылыкты жое албаганынын себеби коллективдүүлүктү негиз алганынан болуп калган окшойт дейт, калат окшойт дейт. Коллективизмди өнүктүрөбүз деген маанидечи, жамааттык сезимдерди.
Кандай деп ойлойсуңар? Капитализм күчтүү болсо тууганчылык жоголот. А Советтер Союзу болсо коллективизмди ушунчалык негиз кылып алганынан тууганчылык жоюлбай калган деген гипотеза экен да. Мен Совет учурундагы тууганчылыкты менен азыркы учурдагы тууганчылыкта чоң айырма көрөм негизи. Совет учурунда кандай болбосун бир өкмөт өзүнүн функцияларын жакшы эле аткара алган. Мисалы үчүн медициналык коргоо деген болгон, медициналык жактан адамдар камсыз болгон. Мисалы үчүн сөзсүз эле туугандардын арасынан бир доктурду табыш керек эмес. Катардагы эле бир поликлиникага барып, медициналык жактан каралган. Окууга өтүп атканда балдарын окууга жиберерде азыр сөзсүз тууган карайбыз, кайсы тууганыбыз кайсы факультетте жана кайсы жакта декан болуп иштейт деп. Ошондо социалдык пакет бир аз бар болгон. Мынчалык тууганчылык мынчалык чоң мааниге ээ болгон эмес деп ойлойм. Таптакырда жоюлуп кеткен эмес. Өзүбүз кичирээк чөйрөдө жанагындай той аштарда, жамандык жакшылыкта тууганчылык биздин коомдун кайсы бир маанилүү бир аспектиси катары жашап келген. Аны деле андай негизде тууганчылыкты аябай эле жоюп, ага мындай согуш жарыялап кереги жок деп ойлойм. Анткени ал биздин идентификациябыздагы, биздин генеалогиябыз, санжирада дагы мааниси бар. Азыркы учурда бул аябай саясатташып, таптакыр эле биздин мамлекетибиз дагы, страховкабыз дагы тууганчылык, күчтүү тааныштар ушундай болуп калды, күчтүү байланыштар. Бул жерде мен ушундай эки чоң айырмачылыкты көрүп турам. Андан тышкары капитализм. Капитализм деген эмне? Бул деген экономикалык жактан өлкөнүн стабилдүү бир абалга келиши, адамдарда жумуш орун болушу, жанагы билим алууга баарынын мүмкүнчүлүгү пайда болушу, медициналык жардам алууга элдин мүмкүнчүлүгүнүн пайда болушу. Эгерде экономика биз каалагандай түрдө өнүксө, эркин экономика болсо, биздин баардык көйгөйлөрүбүз канааттандырарлык жооп таба алса, ошо берилген мамлекеттик структурадан жана башка ресурстардан, анда бизде тууганчылык дагы мындай азыркыдай мынчалык чоң мааниге ээ болбошу мүмкүн. Кайрадан кичирээк аймактарда өзүбүздүн мындай жеке чөйрөбүздө тууган урук боло берсек болот. Жакшы. Аксатына кошосузбу? Мен Европа жакты кошуп кетсем, себеби Махабат айтты го, мурундагы уруучулуктарга бөлүнүп жашаган Германиядагы башка Европанын мамлекеттери, анан кантип алар ушундай тууганчылык жок коомго айланышты. Себеби биринчи модернизация, индустриализация келди, индустрия келди, көптөгөн чоң фирмалар келишти. Алар жумуш берген соң элдердин убактысы жок да туугандарга барганга. Ошол себептүү бир nuclear family болгон, бир кичинекей үй бүлөлөр пайда болду. Өзү аялы, күйөөсү же болбосо бир эле баласы, максимум 2 баласы болду. Анан ар бир индивид катары көрөт, өзүн өзү багыш керек, өзүн өзү камкор болуш керек. Ар бир атасы да, апасы дагы бири-бирине көз карандысыз, баласы да көз карандасыз, өзүнө өзү багып кете турган бул коом да. Ошондой коомго алып келет. Мисалы капитализм ар бири өзүн ойлоп калган. Бул жаман, жакшы эмес. Бул болсо бул экономиканын факторлору ушундай жолдорго алып келет. Бул жакта мисалы чоң той болсо да тойго бара албайсың, эч ким чакырбайт. Мындай чоң тойлордо болбойт, себеби мунун кажети жок. Себеби ар бирин өзү багып кете алат. Эч кимге мындай зависим деген кандай эле кыргызча? Көз каранды эмес, Көз каранды эмес. Алыш-бериш дагы анча. Ушундай болот да. Эгер аракет кылсак, тууганчылык системаны жойсок, жакшы экономика керек. Ооба, экөөңүздөрдүн айтканын жыйынтыктасак, тууганчылыктын абдан эле маанилүү болуп кеткени, ушунчалык күчтөнүп кеткенине ушул коомдогу маселелер, экономикалык өзгөчө шарттар түрткү берип атат деген жыйынтык болуп атат.
Гүлзада Станалиева суроо бериптир. Уруучулук менен жердешчилик саясатка гана эмес, илим жана билим берүү системасына чейин кирип кеткен. Мунун да жакшы тарабы болушу мүмкүнбү дейт. Эми билимге чейин кирсе, жалаң туугандарын колдосо, анын эмеси жакшы болот. Же жакшы суроо да бул силерге. Жооп бересиңби Махабат? Жакшы тарабын, эч кандай жакшы тарабын деле көрө алган жокмун. Жакшы тарабы мисалы үчүн эмнеде, эгерде туугандардын ичинен бирөө чет мамлекет, чет тилдерди үйрөнүп же болбосо жакшы максаттарга жетип, билимдүү адамга айланса, ошол бизге мындай карап, ошону суктанып, биз андан үлгү алсак болот. Бизде элдин баласы деген дагы түшүнүк бар го, ошо сыяктуу туугандардын арасынан бирөө чыкса, бул реалдуу, мындайча айтканда, кейс. Аны артынан ээрчисек, бул тууганчылыктын бир жакшы таасири деп койсок болот. Мен өзүм декан болуп туруп, өзүм жакшы окуп алган баламды ошол жерге алып кирип, ошол жерден диплом жасап берсем, бул мен билимдин астындагы жоопкерчиликти тебелегендигим, мыйзам бузууларга жол бергендигим, анын эч кандай деле натыйжасы жок. Бирок ошонун терс таасирлерин азыр мисалы үчүн саясатта көрүп атабыз. Биздин элитадан көрүп атабыз. Элитадан көрүп атабыз. Суроо Оксана Гамтес жооп бересизби же? Менин оюм болсо, жакшы жаман демей эмесмин, себеби ар бир ошо актерлордун көз карашы менен карамакмын, себеби ошол тиги тууганын киргизген ректор же болбосо ошо студент деле өздөрүнүн көз карашына бул жакшы болот да өздөрүнө, туурабы? Себеби бул өзүнчө эле мындай зихерхайт, кандай болот кыргызча? Коопсуздукпу? Коопсуздук болот. Анан коопсуздук болгон соң, тууганчылык коопсуздукту берип аткан соң, бүт жакта, медицинада, образование жакта, же болбосо бүт тарапта коопсуздук берип аткан соң, бүт жакка эле бара беришет. Анан канчалык жакшы жаман деп бөлмөк эмесмин, себеби ар бири өзүбүздүн маалыматчылардын көз карашы менен өздөрүнө жакшы болушу мүмкүн. Бирок системага мүмкүн жаман болоттур. Бирок ошо экөө чогуу айкалышып иштеп кетет да биздин Кыргыздын учурунда. Ооба, татыктуу болсо колдогон жакшы деген мааниде. Анан Махабат айткан кейс болсо татыксыз эле туугандарды сүйлөй берген деген ойду айтып атат го. Дагы бир суроо келиптир. Биздин менталитет, салттар тууганчылыкты жойбойт дегенге кандай карайсыздар? Биздин менталитетибиз жана салттар тууганчылыкты жойбойт дегенге кандай карайсыздар дейт. Ошол негизги себеппи, менталитет менен салт. Эми салт эмне үчүн келет? Салт негизинде өзүбүздүн салтыбыз бул аябай, мен өзүм көз карашымча, бул стратегический бир инструмент да, керек учурда келип калат, пайда болуп. Азыр аябай салттуу мамлекетте жашап, салттуу коомдо жашап атсак, мүмкүн көп кишиге салттуу болгон аябай керектир. Ошол мындай коопсуздукту берип аткан соң. Эгер ал кереги жок болсо, алар өздөрү эле жоголуп кетет да. Сен кандай дейсиң, Махабат? Негизи ар бир нерсени мындай айырмалай алышыбыз керек. Ошондо тууганчылыктын жакшы жагын, жаман жагын, биздин менталитеттин аспектиси ошондо биле алабыз. Мисалы үчүн, мен айтып кеттим жана жогоруда, бул жергиликтүү коомдун бир өзүнчө бир менталитети же болбосо түзүлүшүнүн бир мүнөзү депчи. Анан бул суроого дагы жанатан бери эле жооп берип атабыз окшойт. Эмне үчүн жоюш керек? Сөзсүз деле жоюп аны кереги жок, бирок анын жанагы саясий жана саясатка жана экономикага тийгизген таасири мындай жалпы элге жакшы болбой атат. Ошон үчүн бул мындай терс мүнөздө болуп калды да, тууганчылыкчы. Ошону биз жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени адамдар, тууганы жок адамдар эмне кылышы керек? Коомдун ичинде чоң айырмачылык болбош үчүн, баары мыйзамга баш ийиш үчүн, баары ресурстар толук жалпы баарына пайда тийиш үчүн бизде мындай жакшы структура керек.
өкмөт функциясын аткарышы керек. Дагы суроолор бар экен, ушуга байланыштуу эле мен 2 суроону бириктирип келейин. Анткени экөө жакын экен да. Иштебесе ачка кала тургандай шарт түзүлсө тууганчылык жоюлабы дейт. Анан Гүлзада Станалиева сурап атат. Ар ким өзү үчүн жан талашып иштеген заман келди бизге деле. Бирок тууганчылык көп деле жоюлган жок. Кайра аш көп болсо, каада көп болуп, карым-катыш көбөйдү дейт. Ушул 2 суроого жооп берип койсоңуздар. Менин оюмча, могу тууганчылыктын аябай күчөшү бул болсо коопсуздукту алып келет, себеби кооптуу айлана чөйрөнү алып келет. Мисалы туугандар менен эмнеге катышабыз? Себеби бир күнү болбосо да экинчи күнү биз аларга жардам сурасак болот. Ошон үчүн тойлорго катышат. Тойлор канчалык кыйынчылык болсо дагы бүт акчасын чогултуп алып барышат. Эмнеге барышат? Барбай деле койсо болмок да. Жок, барышат, себеби айтып коюшат барышыбыз керек уят деп. Бирок негизинде мен ойлойм бул дайыма тууганчылыктан чыкпайлы, бул системадан чыгып кетсек, биз ошондой көптөгөн жардамдарды кийин ошолорго барып кайрыла албай калабыз деп. Мисалы карасак, чоңдордун тойлору 400-500төн болот. Эмне үчүн баары кыйналса дагы 500 киши болуп, баары келишет ошо бир кишинин тоюна. Себеби ал жакта кызыкчылыктар бар да ар биринин эмнеге ошол киши менен катышып аткан туурабы. Эгер ал киши мисалы колунда жок кишинин катышын карасак аябай кичинекей. Дагы суроо бар экен. Оксана эже өлкөдө уруулук статистикага таянганда жоголуп кетүү коркунучу барбы? Канча уруу бар өлкөдө? Канча уруу бар деп санын сураптыр да. Билесиңби Махабат? Билбейм. Эсимде жок, бир кезде билчү элем канча уруу бар экен. Уруулардын санын карап көрсө болот, интернеттен деле санжыраны карап туруп. Өлкөдө уруулук статистикага таянганда жоголуп кетүү коркунучу барбы дейт. Жоголуп кетүү коркунучу. Мен түшүнгөн жокмун суроону. Кыргыз жоголуп кетүү коркунучубу же кандай? Жеңишкүл өзү тактап коет го. Ага чейин дагы бир суроону узаталы. Уруучулук, жердешчилик учурда илим жана билим берүүгө кедергисин гана тийгизип жатат. Муну кантикенде жойсо болот. Жоюунун ошо тескери таасирин жоюунун жолдорун сунуштап аласыңарбы деген мааниде го. Мыйзамдуулуктун абсолюттуу күчтүү болушу абдан маанилүү бул жерде. Анан жана айтып кеткендей өкмөт институттары жана мекемелер өздөрүнүн функцияларын жетишерлик түрдө аткарышы керек. Ошондой эле билим берүүдө жана билим алууда чек коюлбашы керек. Баардыгына тең мүмкүнчүлүк берилиши керек. Паракорлук жоюлушу керек. Эң чоң көйгөй бизде ошол билимди акча менен сатып алуу, дипломду акча менен алуу, бааны акча берип же болбосо тууганчылык аркылуу баа алып билим алуу. Бул билим алуу эмес, ошону биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Билим алуу бул индивидуалдык нерсе. Мүмкүнчүлүк түзүп берсе ар бир адам өзү барып ала алгандай болуш керек. Тууганы жок эжеси, жездеси аралашпай, өзүнүн күчү менен. Жакшы. Кунайым, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз, дагы акыркы суроону берейин. Мыйзамдуу жана адилеттүү коомдо тууганчылыктын күчү алсыздайт дейт. Бул комментарий окшойт. Дагы сурооңуздар болсо микрофонду жандырып түз берсеңиз болот. Суроолор барбы? Бул чындык, буга толугу менен кошулам. Эгерде мыйзамга ишенсек, биздин жашоо шартыбызда баардык керектүү нерселер бар болсо, тууганчылыкты деле андан арымдап жакшы негизде колдонуп жүрө берсек болот. Мисалы үчүн биз Кале шаарында бир 5-6 кыргыз үй билебиз. Биз деле тууган сыяктуу катышабыз, мындайча айтканда, балдардын туулган күнүн өткөрөбүз, бири-бирибиздин үйүбүзгө барабыз. Бирок биздин максатыбыз эмне? Кыргызча сүйлөшүп, чогуу убакыт өткөрүп, ар кандай темаларда сүйлөшүп, ырдап, бийлеп, ошентип анан кайра кетүү. Тууганчылык мындайча айтканда, мындай кичинекей чөйрөдө кейс берип атам. Бирок мисалы үчүн Оксана дагы нарымдык экен, мага окшоп деп, мен мисалы үчүн өзүмдүн илимий ишимде Оксанага жумуш чыгарып бере албайм. Андай нерсе биздин оюбузга да келбейт, анткени ал мыйзамды бузуу деп эсептелинет. Тууган болгон үчүн эгерде квалификациясы туура келип атса,
ачык конкурс аркылуу жумушка кирип калса каршы эмесмин. Чогуу иштешкенге даярмын. А бирок кыргызбыз же болбосо тууган экенбиз, экөөбүз дарындан экенбиз же болбосо күйөөсүм менен жакын тууганым болот деп бир жардам бере албайм, мисалы үчүн. Кайсы бир эрежелерди сактабайчы. Ошо сыяктуу. Анан ага бул жерде шарт дагы жок. Өзүбүздүн деле оюбузга келбейт, анткени ар бирибиз мындай ишенген структуралар бар, өзүбүздүн ишибиз бар. Ага кандай жетканда мындай суроо талап жок. Жакшы, бул жерде Аида жазып атат. Аида, сурооңузду орус тилинде деле берсеңиз болот. Микрофонду жандырып эле берип койсоңуз. Анткени бул жерде суроом бар деп жазылып атат да, бирок орус тилинде окшойт. Аида? Аида. Микрофонду жандырып алсаңар. Менде бир суроо бар эле. Бул дискуссияга Махабат айттың го, сен мыйзамга ишенгенде мындай ушундай тууганчылыкты илим билимде жогото алабыз депчи. Качан жогото алабыз? Эгер такыр эле мыйзамга ишенбесекчи. Ошонун ичинен бир таба алабызбы жолдорду? Мисалы, азыркы учурда мен көрбөй элем, что Кыргызстанда азыркы бир 10 жылдык, 20 жылдык элдер мыйзамга ишенип, мамлекетке ишенет деп. Бирок ошол эле учурда жөн эле ишенбейбиз деп отура бербей, да бир альтернативдүү жолдорду ойлосокпу деп ойлойм да. Бул азыр көп жаштарды алектенткен суроо негизи. Анан биздин өзүбүздүн жаштар бул нерсени өздөрү үчүн индивидуалдуу жол менен чечип атышат. Кыргызстандан билим албай эле чет өлкөгө чыгып атышат, ошо чет өлкөдөн билим алып келип атышат. Сапаттуу тууган урук жок эле, өздөрү барып чет тилдерди үйрөнүп, ошол жердеги билим берүү болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, университеттен жакшынакай билим алып, анан ошонун баары эле азыр онлайн көп жүрүштөрдү угуп билип атсаңар керек. Ошолордун баарын эле алектенткен негизги башкы суроо: кантип биз мамлекетибизди өстүрөбүз, кантип өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын өстүрөбүз. Анткени бизде ошо мындайча айтканда жол бүттү бизге, тупикке барып такалып турабыз азыр. Саясий оюндардан тажадык, аш тойлордун мындайча айтканда актуалдуулугу бүттү. Биз үчүн ошол азыр аябай чоң суроо. Бүт онлайн конференцияны деле байкасаңар, жана Кыргыз Network коомунун негизги максаттарын карасаңар, IT адистери өздөрү дагы уюм түзүп алып, бири менен байланышка чыгып, баары эле ошо бир суроонун артынан жүрүшөт. Ар бирибиз эми өзүбүздүн салымыбызды колубуздан келишинче кошуп атабыз. Кээ бирибиз Кыргызстанга түз барып салым кошо алабыз, сыртта туруп болгон жардамыбызды берип атабыз дегендей. Бул суроо жакын арада чечилиши керек негизи. 5-10 жылда бир натыйжа чыгышы керек. Болбосо болбой калды, мындайча айткандачы. Өзгөчө ошо корона кризистин натыйжасында дагы мындайча айтканда аябай нерсе, көмүскөдө жаткан баардык нерсе азыр ачыкка чыгып атат. Мындай элдер билбей калышты да каяка барыш керек экенди. Толугу менен информация кылыш керек. Бүт. Жаштардын деген ойду айтып атасыз да сиз, бул процесс азыр өзү ушундай процесс башталды деген ойду айтып атасыз да, туурабы? Ооба, бул онлайн университет, например, ошо онлайн университеттин негизделүүсү деле жанагындай суроолордун алкагында келип чыкса керек. Үйдө отурган адамдарга билим берүү, мектептер онлайнга өттү. Ал жердеги канча көйгөй бар. Биз сыртта эмне болуп атканын жергиликтүү илим посттор билбейт, мисалы үчүн. Биз азыр бири-бирибиз менен байланышка чыгып, мондай конкреттүү суроолорду талдап атабыз. Тиги азыркы учурда туура айттың, Махабат. Азыр айтишниктер жакшы чыгып атат, жаш балдар. Айзада Акбекова уже эже аябай IT кыздарды сүйрөп чыгып атат, кыздарга поддержка кылып, мисалы
маалымат эле алыш канча убакытты кетет, маалымат берип атышат, ошо биздин жаштар аябай жакшы иштеп атат деп ойломокмун. Ушулар чоң реформа кылып атат деп, онлайн аркылуу Кыргызстандын тууганчылыктын же болбосо кыргызчылыктын аябай жакшы жакшы жагы. үстүндө иштеп атабыз, бири бирибизди сүйрөп атабыз. Онлайн болсо дагы сабак берип, же болбосо жанагы биздин Чикагодогу IT адистигине ээ болгон балдар ошо Орто Азияга хаб тургузабыз деп атат. Кыргызстанда адиштиктердин борборуна айлантыргыбыз келет депчи. Бул ошо биздин кыргыз болгондугубуздун жакшы бир мүнөздөмөсү деп айтат элем. Бул жерде дагы бир келиптир комментарий. Азыр каржы сыяктуу ресурстар жагынан гана бир аз аксап жатпаса, жаңы чыгып келаткан коомдогу, саясаттагы жана экономикалык абалыбыздагы абалга кайдыгер карабагандар тууганчылык жок эле реакцияларды же журналисттик иликтөөлөрдү өткөрүп жатат. Менимче башталды, оңолуу дейт. Бул комментарий экен, Махабаттын айтканына жакын экен. Оңолуу болбосо дагы ошо оңолууга алып барчу процесстердин башаты деп айтсак болот. Баарыбыз кыргыздар бири бирибизге жардам берип, бул жактабызбы, тил жактабызбы айырмасы жок, бири бирибизди бөлбөй мындай чогуу алып кетип атабыз да, жакшы. Биригип атабыз дейсиз. Дагы сурооңуздар болсо микрофонду жандырып берсеңиздер, акыркы суроону алалы дагы, андан кийин жыйынтыктайлы, анткени 2 саатка жакындап баратат. Кимде суроо бар? Тилектештик бир гана тууганчылык эмес, баалуулуктарга таянып баштады дейт. Тилектештик тууганчылык эмес, баалуулуктарга таянды. Жакшы ой экен. Аида, келдиңерби? Всем большой привет, девушки, спасибо большое. Очень интересное исследование. И я просто хотела сказать, что немножко дискуссия ушла в другую сторону от основной темы. Если представить, что эту лекцию, эту презентацию будут слушать, смотреть молодые начинающие исследователи, то для них, от их имени, я бы хотела спросить несколько вопросов. Допустим, если определять кейс-стади как метод исследования, потому что для меня он представляется больше как метод написания текста, да, то должен ли этот исследователь до того, как он полевое исследование планирует, начинает, должен ли он планировать это как метод исследования кейс-стадии? Если так, то на что он должен обращать внимание? А если смотреть на кейс-стадии как метод написания, то по каким принципам молодому исследователю нужно выбирать определенный кейс для анализа? Мен жооп берип койсом, Айдижа, рахмат сурооңузга. Биринчи, сөзсүз бул методду билип алыш керек да. Жаш изилдөөчү изилдөөгө бараарда билип алыш керек. Ушундай изилдөө усулу бар экен. Анан билип алса, мындай көңүл бурат да. Анан эгер билбесе, көңүл бурбай калышы мүмкүн да. Мисалы, изилдөө башталды дегенде эле бир жер талаш проблемасы чыгып кетсе, жер талашынан анан изилдөөчү болсо, темасы башка образование болсо, жер талаш болсо, мечит болсо, көңүл бурбай кетип калат да. Бирок эгер билип койсо, ушундай усул бар экен дегенде, жер талашты да акырын бир көзү менен карап койсо болот да. Эмне үчүн болуп атат? Мүмкүн жер талаш ошол мечит куруш керек, анан курбаш керек. Мүмкүн мугалимдер тиги динчилер менен урушуп аткандыр. Себеби мугалимдер биздин балдарыбыз ошо мечитке келип барып сабакка келбей коет деп. Ошондой моменттерди кичине мындай билип турса, ошондой чыгып калса, мындай көңүл бургандай деп атам да. Эгер кээ бирөөнө мындай деле кереги жоктур, кейс стади метод. Бирок негизинде бул бир проблематиканы терең изилдейт. Кыйын проблематикалар бар го, мисалы, клан политикасы же болбосо мындай махабаттыкындай оор кылмыш сыяктуу темалар болсо, жөн эле интервьюдан кыйын да, ал сөзсүз бир көбүрөөк, тереңирээк изилдеш керек да. Ошол үчүн оор темаларга ушундай усул жакшы керекпи деп ойлойм да. Махабат, сенчи? Микрофон жандырып аласызбы?
Жазууга келгенде жана мындай талаа изилдөөсүнүн жүрүшүндө мен үчүн чоң деле айырма жок, антип бөлүп дагы караган эмесмин. Эмне болсо баардыгын жазып алгам. Андан кийин ошо жазып алгандарды арасынан тандап, анан кийин диссертацияга койгом. Адам өзү жанагы айтып кеткендей билип алганы жакшы, кандай типтеги кейс стади барып алып ар кандай жагдайлар болот, ошолорго өзүнүн концептин жоготуп албаш үчүн. Андан кийин болсо кейстерди жалпылоодо дагы, жыйынтыктарды жалпылоодо дагы мындай түшүнүк болуш керек да. Эмне үчүн, эмне максат менен бул менин кейс стадилерим мага эмне берди деген. Калганы болсо Оксана жакшы түшүндүрүп берди. Дагы бир кошумча нерсе, мен өзүмө мындай максат бергем да, изилдөө баратканда мен патронажный системаны процессте көрсөткүм келет депчи. Негизинде патронажный система бар деп интервьюдан алып коебуз, бирок кантип иштейт ошону процессте даана чагылдырып бергим келди да, ошон үчүн ушул метод аркылуу эле чагылдырдым. Ошо процессте кантип ушундай мисалы коррупция иштейби же патронажный система ошо иштейт. Ошол процессти көрсөткөнгө ошол жакшы да, жакшы иллюстрация кылып берет. И еще один, можно вопрос? Спасибо, девушки. Опять же, этот молодой исследователь или девушка, они собрали свой материал, собрали, сидят, анализируют. И есть ли какие-то правила или принципы, каким образом этот кейс-стади представить в своем тексте? Мен учурумда, мисалы, мен 5 кейс стади чогулткам, 5 кейс стадиди, мисалы, бир бөлүк болсо, бир 25 барактан турса, мен болсо бир 20 барагын ошо кейс стадини кооздоп чыккам да, кандай болгонун бүт баарын. Анан бөлгөм. Мага эмне керек? Мисалы, мага дин керекпи, же мектеп керекпи, же патронажный система керекпи деп. Ошондо бир кейс стадинде мага патронажный система көрүнгөн жакта эле анализ кылгам да. А так кейсти полный мындай жазып чыктым 20 бет кылып. Андан кийин 5 бетин ошо патронажный жак иллюстрация жагын эле литературага кошуп туруп, адабий булактар менен кошуп туруп анализ кылгам да. Анализ кылып туруп, анан жыйынтыгын чыгаргам. Менин учурумда 20 барак болот да бир кейстен эме. Сеникичи? Бул илимий чөйрөдөн дагы, анан ошо кандай суроо талап коюлган ошондон да көз каранды. Мисалы үчүн азыркы менин изилдөөмдө кейс стади бизге эмне үчүн керек? Биз жана этникалык жана диний жамааттарды карап атпайбызбы? Алардын бир өзгөчөлүктөрү болот. Эгерде жана сот юридикалык жергиликтүү контекстте алар өздөрүнүн түшүнүктөрүн ала келет. Диний көз караштары башкача. Жана мен айткан кейсте ошо аялым менин көзүмө чөп салган, ошону мен Куран боюнча жазаладым деп түшүндүрүп атпайбы? Мунун артында эмне жатат? Бул Куранды жөн эле инструмент катары колдонуп атабы, же болбосо чындап эле шарияттын жолунда жүргөн адамбы? Жана канчалык андан ары сурап келгенде кайсы негизде ошондой кылмыш ишин жасап атат? Бул биздин мисалы үчүн соттун ишинде абдан маанилүү нерсе, бир чоң бир аспект. Буга көңүл бурулуп, негизи бул киши 15 жылга кесилмек, 2 жылга азыраак жаза алды, 13 жылга кесилди да. Бул дагы талаш тартыш дагы чыгарган. Бул эмне деге маданият, мусулманчылык бонус алдыбы деп журналисттер, анан башка дагы юристтер дебатка чыгышкан да ушул кейс боюнча. Анан ушул кейстин үстүндө эле бир 3 айга жакын убакыт өткөрүп отурдум. 100дөн ашык документтерди карап чыктым, канча бир маектерди жүргүздүм. Мен үчүн бул кишинин өзүнүн окуяны өзүнүн перспективасы менен түшүндүрүп айткандары бул кейстин өзөгү ошол болду. Анан калган башка
адамдардын ойлору, мындайча айтканда, ал кейсти толуктап отуруп, бир 10-15ке жакын, 10-15 беттен ашык сүрөттөмө жазып чыктым да. Бул аябай чоң көлөмдүү кейс да, мындайча айтканда. Анда баардыгы бар. Ошо сотко аралашкан адамдардын баарынын маектери, көз караштары, алардын байкоо жүргүзүүлөрү, өзүмдүкү дагы, сот ишине аралашкандагы жүргүзгөн байкоолорум, эмнелерди байкадым, ал кишинин ошо психикалык жактан жабыр тартканы, ошонун баардыгы кошулуп отуруп, ушундай бир чоң бир кейс болот да. Бул өзүнчө эле китеп чыгарып деле койсо болот аягында, ушунчалык маалымат көп топтолот. Ал биздин суроо талап ошондой, этнографиялык рецензия жасоодо, анан анын кайсы бир бөлүгүн биздин өзүбүздүн дагы илимий изилдөөгө алабыз. Ал бирок конфликт чечүү фокуста, мындайча айтканда, колдонобуз. Рахмат. Анда деген башка суроолор жок болсо жыйынтыктасак, анткени убакыт жетти. Бүт барыңыздар микрофондорду жандырып, Оксана менен Махабатка ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат, Оксана. Келип катышуучуларга сиздерге да рахмат. Махабат менен Оксана дагы көп жолу келет го деп ойлойбуз биздин вебинарларга. Ошо рахмат, жакшы калыңыздар. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жакшы калыңыздар. Рахмат, Оксана, рахмат, Махабат, чоң рахмат.